Ey Ramazan bizdi keçirip koy. Nege keçirip koy? Ramazan özür bizdi keçirgin. Жылына урматыбыз ушул жерде отурган 90% мынтебизде иншалла быйыл орозо келгенде мен орозону өзгөчө кармаймын. Быйыл Кудай кааласа орозону 30 күн таравиде катышамын. Кудай кааласа быйыл Рамазан айында мен мынча садака кыламын, мынча тахажжуд окуймун, мынча хатым Куран окуймун. Имамдын артынан сырткары өзүм үйгө барганда хатым Куран кылам, мынча адамды орозо ооз ачырга чакырам деген пландарды кылабыз. Бирок баягы койчунун таягы болуп эле 1-2 күндөн кийин, 10 күндөн кийин жамаат азайып баштайт. Мурдагыдай иманга, намазга бекемдик болбой калат. Бая садака кылам деген кыла албай калабыз. Түнү менен ибадат кылам деген кыла албай калабыз. Тахажжудду каза кылбайм деген адамдар тахажжудду каза кылып калат. Эмне үчүн? Себеп биз жашоодо өзүбүзгө адат кылбаган, үйрөнбөгөн нерсени план кылып алып ишке ашыра албайбыз. Себеп биз орозо чыккандан кийин болду, мечиттин жолун да унутуп коебуз. Тахажжуд деген нерсени кээ бирлер эч окубайт. Садака деген, зекет деген, кайрымдуулук деген нерсени урматтуу мусулман, ошондуктан Рамазан айы келгенде машалла азыр белди бекем байладык. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Я багиял хайр акбил". Эй, жакшылыкты үмүт кылган инсан, жакшылыктан үмүтү бар адам, акбил, аракет кыл, бекем бол. "Я багияш шарри аксир". Эй, жамандыкты план кылган, жамандыкты ниет кылган аксир, токтот эми. Жетишет эми. Качангача? Качангача нафсыңдын кулу болосуң? Качангача гыйбаттын кулусуң? Качангача насыбайдын кулусуң? Качангача чылым тамекинин кулусуң?